Күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде Элдик медиа порталынын кезектеги чыгарылышы бүгүнкү көрсөтүүбүздө. Абалың кандай автобус? 11 жылдан бери жаңы автобустарды көрбөгөн Бишкектин көчөлөрүндө эми Кытайдан алынып келинген 60 даана коомдук унаа кызмат кылат. Существуют различные носители. Это и банковские карты, и небанковские карты, например, льготников. Өкмөттүн баяндамасы. Эл өкүлдөрү Мухаммедкалый Дүйшекеевичтин отчетун угуп, бири ийгилик кааласа, бири сындап алды. Депутат Алтынбек Сулайманов болсо уюкучу губернаторларды айтып, мыйыгынан күлдү. Президент сүйлөп атса жыйында, губернаторларыңыз уктап атат. Доорунган долбоорлор. Дарыгерлерге электрондук катталуу долбоорун өлкө боюнча киргизебиз дегени менен 1 жылдан бери жылыш жок. Кайсы мекеме даяр болсо ошолорду уже койгонго даяр. Балдары батпаган бала бакча. Интернетте талкуу жараткан Шоола бала бакчасынын жетекчилигине нааразычылыгын билдирген ата-энелер. Жок, алар старший группа, Мен балам биздики жаш. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктарды тааныштырып, студияда мен Сыргак Бактияр уулу болом. Алгач таң эрте башталган автобус көргөзмөдөн сөз кылсак. Шаардык мэриянын ыр эмес, жомок эмес айтып келе жаткан автобустары акыры Бишкекке келди. Алардын өзгөчөлүгү газ менен жүрүп, жалпы саны 60ты түзөт. Автобустар 3 миллион сомго сатып алынган. Ар бирине 30 орундук болгону менен 80 киши батат. Ичине 8 камера орнотулган. Жаңы автобустар 29 апрелде Бишкек шаарынын күнүнө карата берилип, жүргүнчүлөрдү текстик резинде ташый баштайт. Ошондой эле автобустар электрондук билет менен да жүрө берет. Жаңы транспортторду президент Сооронбай Жээнбеков өзү көрдү. Кала башчысы Азиз Суракматов өзү көрсөттү. Суракматов бул автобустар ушул жылдын март айында чыгарылганын айтып берди. Кала башчысы менен өлкө башчысы жаңы эл ташуучу унаага түшүп алып, бир канча аялдамага чейин барышты. Өкмөттө болсо эмне кеп? Апрель айы Кыргыз өкмөтү үчүн отчет берген ай болду окшойт. Маселен, уран, чек ара, коопсуз шаар жана башка. Бүгүн Жогорку Кеңеште Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттүк толук курамы 1 жылда аткарылган иштер боюнча жооп беришти. Буга чейин көпчүлүк коалиция премьер-министрдин отчетун канааттандырарлык деп тапкан. Бүгүн Жогорку Кеңеште эртең менен башталган жалпы жыйын түн болсо дагы уланаарын айрым депутаттар көтөрүп, өкмөттүн иши бир күндө каралып бүтө турчу маселе эместигин айткандар болду. Жыйында козголгон кептер тууралуу алдыда Жылдыз Байысова айтып берет. Түнгө чейин калсак дагы иштешибиз керек деп микрофондо тургандар төрагага кайрылышып кезекте турушту. Бүгүнкү парламенттеги өкмөттүн отчету бир нече сааттар менен созулуп, депутаттардын суроо жооптору менен уланды. Соңку убакта коомчулукта резонансты жараткан уран казуу темасы талуулуу маселе болгондуктан өкмөттүн отчетун караган парламенттин бүгүнкү отурумунда бир нече ирет көтөрүлдү. Жыйында депутат Рыскелди Момбеков Абылгазиевди өлкөнүн экономикасына эмес, экологиясына көңүлүн бурду. Азыркы учурда коомдогу көйгөй болуп турган уран боюнча маселе көтөрдү. Улуу киши Усубалиев каршы болгон нерсеге сиз жакшы болуп койсоңуз, тарых сизге каршы болуп калат. Ушуну андан көрөк чатак чыгарбай эле чакыртып алыңыз, каршыкыртып кояман болот. Рыскелди Шыныбекович, бул эми туура маселе. Сиз дагы күйүп атасыз, биз дагы ошо жаран катары, мен ошол уран аччу жерде чоңойгон баламын. Бирок мындайда ачыгын айтышыбыз керек. 10 жылдан бери лицензияны берип иштеткен, өзү иштеп аткан компаниянын да тагдыры бар да. Алардын Кыргыз мамлекетинде кое турган доосу бар. Мына ушулардын баарын комплекстүү чечели да. 10 жылдан бери жергиликтүү бюджетке 2 айлык өкмөткө төлөп жүргөнү бар. Анын баарын ачык айтышыбыз керек да. Булардын баарын экспертиза жанагындай корусун чыгарса, элибиз иштетпейт десе, анда ошол компания менен кайра сүйлөшүш керек. Мына элибиз момундай чечип атат. Сиздин тагдырыңызды мындай кылабыз депчи. Ал эми эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу элдин талабы өтө катуу болуп жаткандыгын айтып, 29 апрелде тоңдо Кызыл Омпол кенине байланыштуу кезектеги митингге көп эл чогулганы жаткандыгын маалымдады. Мындан 2 күн мурда ошол депутаттар болуп, ошол уран казылып аткан жерге барып, жеринен таанышып келдик. Элдин талабы өтө катуу. Ал жерде балыкчы эле шаар эмес, Тоң районунан, Ысык көл, Кочкор районунан дагы чыгып атышат. Алар ошол айта баргыла деди, 29-да дагы митингге чогулуп атышат. Эми ал жерде токтотту деп жакшы бир оперативный чечим кабыл алдыңыздар. Ошол 29-на дагы өкүлдөрдү жиберсеңиздер, бизге кошуп жиберсеңиздер, барып ошо элдер менен
иш токтоду, мындан кийинки иштерди деп иш план түзүп алалы. Бул маселеде элдин пикири эске алынарын өкмөт башчы убадалап, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жерине барат деди. Эң башкысы комиссиянын корутундусун бир угалы деген оюн билдирди. Жыйында уранды иштетүүгө кимдер качан уруксат бергендиги маалым болду. Евразия Кыргызстан компаниясы 2010 жылы 18 ноябрда геологиялык изилдөөгө уруксат алган. 2011 жылы геологиялык чалгындоого узартылган. Ага ошол кездеги министр Кайрат Жумалиев кол койгон. Экинчи жолу жаратылыш министри Замир Эсенаманов кол койгон. 2012 жылы болсо Кызыл Омпулго лицензиялык келишим деген аталыш менен Ишимбай Чунуев уруксаттын мөөнөтүн узартып берген. Ал эми 2014 жылы Дүйшөнбек Зилалиев так ошол уранга деп кол коюп, лицензиянын мөөнөтү дагы узартылган. Россия Федерациясынын президенти келип кол койгондогу иш кагаздарды, келишимдерди айтып атат, биздин бюджетке түшкөн деп. Жок, андай эмес. Карабалта Тоокен комбинаты менен Экономи Полимерс деген Россиянын компаниясы өкө бири-бирине кызматташуу боюнча кол коюшуп атат. Ошо Полимер Экономист деген компания Карабалта Тоокен комбинатына $30 миллион бергенге жардам берем деп атат. Мына ошондон кийин анан жанагыдай иштер башталып атат. Мен эмнеге айтам, кечээ биз депутаттарыбыз суроо берди. $30 миллион силер ошон үчүн алгансыңарбы деп. Жок, андай эмес. Бүгүн өкмөт башчынын өзүнүн дагы анын айланасындагы командасына көбүрөөк сөз тийди. Коомчулукта буга чейин дагы сынга калып, иштеп жатканы татыктуу деген соолдор узаган билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын иштери боюнча сындар айтылды. Анан эми кечээ Генералдык прокуратурадагы маалыматында айтты, коррупциялашкан министрликтердин ичинде билим берүү министри катталып турат да. Муну менен эмнени айткым келет? Муну менен өкмөттүн жүзү бул министрлердин иштегенин жыйынтыгы да, өкмөттүн жүзү. Ошол минус болуп аткан өкмөттөрдүн ичинен билим берүү министрлиги бүгүнкү күнгө татыктуубу иштегенге? Сиздин айткан азыркы фактлар боюнча мен териштирип, анан сизге жооп берейин. Анан эми Гүлмира Каримовна бул биздин коллегабыз өкмөттө да иштеди, тажрыйбасы бар, анан мүчүлүштүктөр, кемчиликтери болуп атат, анан ага да баа берилет го. Белгилүү болгондой, форумдагы эки катага министр эмес, анын кол алдындагы эки жетекчи жоопко тартылып, жумушунан бошотулган. Мындан тышкары губернаторлордун жоюлуусу боюнча дагы сөз козголду. Депутат Алтынбек Сулайманов Абылгазиевке кайрылып, бүгүнкү күндө губернаторлор ашыкча дейт. Өзгөчө уйку сурап отурган губернаторлорго чара көрүүнү талап кылды. Губернаторлордун бүгүнкү күндө ашыкча. Президент сүйлөп атса жыйында, губернаторлоруңуз уктап атат. Эки губернаторуңуз уктап атат. Сиз жумуштан алың ошолорду. Срочно. И калганын тагдырын мына майычы чечиңиз. Чечпесеңиз, биз Конституцияда укуубуз менен биз сизге чечип беребиз. Чечебиз. Мен аны көрдүм. Сизди чечиңиз деп биз сизге тапшырма берип атабыз. Сиз аны аткарбай атасыз да. Губерниясы жок губернаторларыңыздын сизге эмне кереги бар? Айыл өкмөттүн үстүнө бирөөсүн жүктөгөнүңүз жетет, акимдердин. Губернаторлор да минип алышкан. Дээрлик 7 саатка созулган парламенттин жыйынында депутаттар өкмөт курамына бери турчу суроолор көп болгондуктан иш күн аяктаганча сүйлөгөнгө жетишкен жок. Мындан улам парламент Мухаммедкалый Абылгазиев башында турган өкмөттүн 2018 жылы жасаган ишин кароону эртең 25 апрелде улантмай болду. Эртең жогорку кеңештин күн тартибиндеги ар кандай маселелердин ордуна депутаттар өкмөттүн отчетун угат. 2018 жылдын май айында Бишкектеги номер 8 үй бүлөлүк медициналык борбордо дарыгерлерге электрондук каттоолуу долбоорунун ачылышы болгон. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдаган болчу. Учурда ошол кезде коомчулукта көптү үмүттөндүргөн жана саламаттыкты сактоо жаатта убада кылынгандай өзгөрүү болбосо же секирик болот деп кубанткан бул долбоордун азыркы абалы кандай? Келечеги кандай? Бул тууралуу элдик талкуу программасынын алкагында тийиштүү адистер менен талкууланды. Теманы кабарчы узулайт. Электрондук саламаттыкты сактоо борборунун орун басары Бактияр Стамбеков аталган долбоор 1 жыл бою пилоттук негизде Бишкек шаардык бир гана бейтапканада жана Ысык көл районунун аймагында 3 ооруканада толук кандуу ишке ашканын билдирди. Учурда алдыдагы 1 жыл ичинде Чүй облусундагы дагы 3 оорукана электрондук каттамга өтөөрүн билдирди. Азыркы күндө ошо Бишкекте бир эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда киргизилген, бул аздык кылат. Ошол себептен биз 2019 жылы
Бишкек шаарын толук камсыз кылабыз деп баягы 4 бириккен үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар. Ошол 4 борборду толук камсыз кылып, андан тышкары жылдын аягына чейин ошо Чүй областынын 3 районун камсыз кылабыз. Анан бул баягы оңой нерсе эмес, убакыт талап кылынат да. Биринчиден биз бул системаны жүргүзүш үчүн баягы инфраструктуралык түзүмдү жакшыртып алышыбыз керек. Ага деген мынакей жанагы айтып кеткендей эле компьютерлер менен камсыз болуш керек, интернет менен камсыз болуш керек. Бул боюнча биз азыр электрондук саламаттык сактоо борбору март айында иш жүргүзүп анализ кылынды. Ошо бүт Кыргыз Республикасынын мекемелери боюнча. Электрондук саламаттыкты сактоо борборунун орун басары Бактияр Стамбеков аталган долбоор 1 жыл бою пилоттук негизде Бишкек шаардык бир гана бейтапканада жана Ысык көл районунун аймагында 3 ооруканада толук кандуу ишке ашканын билдирди. Учурда алдыдагы 1 жыл ичинде Чүй облусунда дагы 3 оорукана электрондук каттамга өтөөрүн айтты. Бизде сайт ачылды, Services Medkg деген сайт ачылды. Ошо сайт менен үйүндө отуруп алып эле биздин жарандар врачка жазылуу кезеги бар да. Ошо менен өзүнүн каалаган убактысында, өзүнүн каалаган күнүндө өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер врачына жазылса болот. Статистикалык жагын алганда канча пайыз адамдар ошол электрондук каттоо жолу менен келип дарыгерлерге былтыр ошо баштаганда бир 20%, 30%, 40% болуп аткан. Мына бүгүнкү күндө ала турган болсок уже 85% биздин элибиз келип телефон аркылуу жазылып, жаштар болсо онлайн режим менен жазылып, же болбосо эртең менен билбеген адамдар келишет, регистратурадан жазылып туруп, анан врачтарына киришет. Бул элдерди үйрөтүш дагы бизге көп натыйжасын алып келди. Анткени биринчи баягы ушу санариптештирүү маселесин чыгарып, ушундай болот дегенде кээ бирөөлөр биз эртең менен келип эле очередке кирип кетебиз, жазылбай эле дегендер да болду. Пилоттук электрондук каттам долбоору жападан жалгыз номер 8-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ишке ашкандыктан, анын башкы дарыгери электрондук каттоо бейтаптар үчүн да, дарыгерлер үчүн дагы өтө ыңгайлуу экендигин айтат. Башка ооруканаларда инфраструктуралык шарты ылайык болбогондуктан толук кандуу өтө албай жатат жана жарандарды бул жаңы багытка өткөрүү да оңойго турбаганын баса билдирди. 1 жылдын ичинде ошо Свердловский районду полный охват кылабыз 1 жылдын ичинде. Анан кийинкилери даяр болсо, кайсы мекеме даяр болсо ошолорду уже койгонго даяр. Анткени азыр деген бизде система даяр. Уже бул система уже кийинки үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна коюлуп эле эң негизгиси окутуп эле кете бермек. Эми быйыл баягы пайызды мындан да көбөйтөлү деп атабыз да. Баягы болду, уже система иштеп баштады. Иштеп баштагандан кийин азыркы ар бир мекеменин жетекчилерине айтып атабыз, болгон керектүү нерселерин баарын дайындап камсыз кылып, анан уже окутуу, ал биздин электрондук саламаттык сактоо борборунун жумушу, калгандарын окутуп үйрөтүп 1 жылдын ичинде эми колубуздан келишинче аракет кылабыз. Бейтапкана ооруканаларга качан барба, аягы жок кезек күткөн жарандар. Таң эрте барган оорулуу адам дарыгерге кирем деп күнү бою кезекте турган. Саламаттыкты сактоо министрлиги өкмөткө кайрылуу жасап, аталган долбоорду каржылап берүүсүн өтүнгөн. Алар колдоп берсе 2019-жылдын эсебинен Бишкек шаарынын Свердлов аймагынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дээрлик бардыгына электрондук кезек орнотулат деп убада кылышууда. Буга чейин интернет булактарында талкууга алынган бала бакчанын кейиштүү абалы эсиңиздерде болсо керек. Анда жерде жаткан бөбөктөрдү бир керебетте 4-5тен айрымдарын жерде жатканын көрүүгө болот эле. Бүгүн бала бакчанын жетекчилигинин нааразычылыгын билдирип, ата-энелери акцияга чыгышты. Алардын талабы жөнөкөй тарбиячыларга эмес, жетекчилигине чара көрүү болуп саналат. Соц тармактарда 50ден ашык баланын бир бөлмөдө жаткан видеосу тараган. Анда бир керебетте 4-5тен бала узун туурасынан, калганы полдо уктап жатканын көрүүгө болот. Балдардын үстүндө журкан менен жабышкан эмес. Дал ушунун натыйжасында 1-май райондук номер 1-шоола балдар бакчасынын жетекчилигинин нааразычылыгын билдирип, ата-энелер каршылык акцияга чыгышты. Алардын талабы балдарды жаткан жерин көзөмөлгө алып, көзөмөл камерасын орнотуу. Бир айда ата-энелерден турган комиссиялык топ текшерип туруу жана тарбиячыларга жетекчилик тараптан кызым көрсөтпөө болуп саналат.
Биринчиси камераларды орнотуу, ата-энелердин демөөрчүлүгү менен, экинчиси керебеттерди толуктоо, үчүнчүсү тамак ичкенге стулдарды алуу, төртүнчүсү тамак ашты текшерүү жетишсиз болот. Бешинчиси тазаланган сууларды орнотуу ата-энелердин демөөрчүлүгү менен. Алтынчысы ата-энелер комитети 1 айда 2 жолу текшерүү үчүн кирүү мүмкүнчүлүгүн алуу. Даже 3 күн. Жетинчиси учурдагы тарбиячыларды ордунда калтыруу, балдар көнүп калганына байланыштуу. Тарбиячыларды кетиребиз деп чабыл. Эми билесиң да бизде система ушундай. Билесиң да система Чоң кичинекейини сылтап коюшат. Крайний кылып туруп кетирмейт. Система ошондой да бизде. Жоопкерчиликтен качуу үчүн өтөп коюшу мүмкүн да. Качыш үчүн бирөөнү крайний кылыш керек. Кичинекей кишилер кетирип, система ошондой. Митингге кирген ата-энелердин айтымында видеодон бала бакчанын ички абалын көргөндөн кийин чыдабай ушул чечимге келишкен. Буга чейин мындай кырдаалды билген эмеспиз дешет. Бирок мен видеону балама көрсөтсөм, мама биз антип жатпайбыз деп айтып атат. Мен балам жерде жатпайбы? Ой, жок, мен баламдан өзүм сурадым да, биз экиден эле жатабыз. Жок, алар старший группа, Мен балам экиден жатышат. Кичинекей группадагы мен кызым айтат күнүгө 2ден жатабыз, 3дөн жатабыз, 4дөн жатабыз. Кээ бирге жетпей калганда төшөк көздөрүн салып жатат экен. Бул бала бакчага айына 1050 сомдон чогултулат. Негизи бир бөлмө 35 балага ылайыкталган болсо, бирок учурда 95 бала тарбияланат. Бала бакчаны тиешелүү комиссия көзөмөлгө алып, иш жүргүзүүдө. Алардын айтымында буга чейинки берилген эскертүүлөрдү бакчанын жетекчилиги эске алган эмес. Акыркы жолу качан келдиңиздер эле? Салмаштырып. Сиз мындайгыңызчы? 3-чү сан кеңептен. Жок, прямой эфирге чыга албайм. Акыркы жолу бизде 2 жума мурун текшерүү болгон санэпидстанция менен. Азыр ошол 2 жума мурун болгондо биз эскертүү бергенбиз. Бирок эскертүүбүз көңүлгө алынбапты. Азыр кайра ушул ишти өз колубузга алып кайра жатабыз. Ал эми бала бакчанын жетекчилиги интернетте тараган видео жума күнү тартылганын, ал учурда башка бөлмөлөрдө ремонт иштери жүрүп чыкканы менен түшүндүрдү. Негизи ушу жай айында мыйзам деле жол бербейт да, жай айында эс алуу убагында ремонт болуш керек да. 3 күнгө эле жабылам, 3 күнгө. Жайында да 3 күн бою, 3 күнгө. Жок, жайында жазабайбыз, биз жазында болобуз. 5 күн болчу. Ар жакта 2 күн эс алуу. Ремонт болгондон кийин средний группа деген ортоңку топтун спальный акталатып агыптыр да. Аны сүртпөй эле строитель сырдап кетиптир. Анан ал кайра так болуп чыкканынан көп убакытта кургай турган краска экен, российский эле алдым эле. Анан кийин балдардын тынык убагында эс алып түшүндүк. Тиги группаны ылдый жакка түшүрүп, средний группаны, анан кийин младший группадан 2 группаны бир уктатып, анан кийин тиягыбызды сырдадык эле да, мондай тепкичинен өйдө. Тияк жагынан ошо сырдалган жерди көрсөңүз болот. Мурдагы эл өкүлү Дамирбек Асылбек уулун Алматы шаардык соту күнөөлүү деп таап 10 жылга кести. Аны менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловду 10 жылга, Чыңгыз Абакировду 8 жылга эркинен ажыратты. Соттун өкүмүнө ылайык Асылбек уулу жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң Казакстандан чыгарылат. Дамирбек Асылбек уулуна Казакстандын кылмыш жаза кодексинин улуттар аралык кызматташуу топ түзүү жана экономикалык аткезчилик боюнча кылмыш иши козголгон. Эскерте кетсек, быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү атайын жүрүштө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров кармалган эле. Казак бийлиги кармалгандардан чек ара жана аткезчилик боюнча ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган болчу. Баткен районунун Бужум айылында жайгашкан таза суу топтолуучу кудуктун 21 темир капкактарын уурдаган адам кармалды. Маалыматка ылайык, темир капкактар 15 апрелге караган түнү белгисиз адамдар тарабынан уурдалган. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү катары Баткен шаарынын 41 жаштагы тургунун кармашкан. Анын үйүндө кудуктун капкактары табылган. Азыркы учурда бул уурулук фактысы боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылында трактор бийик тоодон кулап түшүп, кырсыктан 1 киши көз жумду. Бул тууралуу элдик медиага
күбөлөр билдирди. Окуя 22 апрель күнү кечинде болжол менен саат 21:40 чамасында катталган. Күбөлөрдүн айтымында трактор тоонун боорундагы жол аркылуу бара жатып, бурулуштан оодарылып кеткен. Ушул жана башка дүйнөдө болуп жаткан окуяларды элдик медиа сайтынан, Facebook жана YouTube баракчабыздан таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.